Салам алейкум. Кыскача трудовой договор боюнча. Азыркы учурда трудовой договор базада жок, регистрация болсо деле трудовой договор жок болсо Сахарова кээ бир учурда алып барып депортация кылып атат. Анын туугандары жанагы 2,5 миңге жасап жаткан трудовой договор ал 1 ай, 2 ай же 3 ай деле базада болот. Ошону жасап атканда туура түшүнгүлө туугандар. Эмнеге дегенибиздин себеби ал жөн эле регистрация узартканы. Факт в том, что силер базада барсыңар, анан бир убакта чыгып кетет. 2,5 миңге ал кандай десем аябай арзан. Эмнеге деген себеби ага налог төлөнбөйт. Эмне үчүн орус мамлекети азыр трудовой договоруң болсо гана регистрация узартабыз деп. Анткени трудовой договор болсо, соответственно, ал киши налог төлөгөн киши. Зарплатанын налогун билесиңер, почти 40% неге кетет? Мамлекетке кетет. То есть 100 миң алсаңар, 40 миң мамлекетке кете турган зарплата. Ошондуктан көп жерде официально трудоустраивать этпей иштешет. Же болсо серый, черный, ар кандай бухгалтерия бар. Анан 100% легально трудовой договор кылабыз десеңиздер, примерно 10 миң айына төлөп туруш керек. Бухгалтерские услуги жасагандарга, консалтинговый, то есть биз өзүбүздүн рабочийлерге, допустим, айына 6700 төлөйбүз. Анан, соответственно, и бухгалтердин ажеринде зарплатасы бар. Примерно на каждого человека 11 миң төлөнүп калат да. Ошонун баарын жазып зарплата берип турган үчүн. Анан азыр неме болуп калган? Азыр деген ошо налогду төлөш үчүн обязательно расчетный счеттон зарплата кетет. Ошо зарплата кеткен күнү, соответственно, налоговыйга дагы ошончо налог кетиш керек. Жөн эле мурункудай жөн эле разброс чыгарып койгон болбойт да. Анан все Москвадагылар, туугандар регистрацияны узарткандан кийин, жана 2,5 миңдик трудовой договор алгандан кийин да, ваша регистрация будет в базе, соответственно, регистрацияны МФЦдан кылат, госуслугиден да кылса болот. Ошо кылгандан кийин болот. Бирок имейте в виду, что в случае трудовой договор базада жок болуп калса, могут депортировать. Уктум, анан укпай калдым дебегиле. Анан бир нерсени түшүнгүлө туугандар, Москвада минимальная зарплата 28 миң. Соответственно, андан ылдый жаза албайт киши. То есть мен жумушка бирөөнү официально жумушка алсам, зарплата 12 миң берем деп жаза албайм да. Обязательно 28 миң кылыш керек. Минимум 28. Анан экинчи вопрос. Полставки деген бар. Полставки кылганда деле киши 14 миң алат. 14 миң алган адамдын деле налогу канча болуп кетет? 7 миң болуп кетет. 6700 болуп кетет да. Анан ошон үчүн эмне кылыш керек? Ошон үчүн эгер прям идеально, постоянно жумушуңар жакшы, иштеген жакшы, жериңер болуп, идеальный ошол иштеген жериңерде официально трудоустраивать этпесе, анда, к сожалению, айына консалтинговый фирма ушундай жасагандар бар, 10 миңден төлөп туруш керек да, к сожалению. Ошол эле выход бар бирөөсү. Андан бөлөк, выход жок, еще бир нерсе бар. Трудовой договор жасалгандан кийин 3 ай, 4 айга чейин ошо налоговыйдан эч ким келбей калышы мүмкүн, бирок трудовой договор көп кишиге жасалып кетсе, налоговыйдан не болот? Обязательно кишилер келет. Эмне үчүн монча киши трудоустроен, а не оплачен ни одного рубля депчи. Ошону имейте в виду дагы. Сөзсүз түрдө өзүңөрдү Кудай айткандай сактансаң сактайрмын дегендей сактанып альтернативный варианттарында таап койгула. Анан жанагы 2,5 миңдик трудовой договорго аны менен регистрация жасаганга
то есть регистрацияга өтөт. Эмнеге? Анткени ал ошол учурда базада болот. Кийин жасап бүткөндөн кийин ал уже бир айдан кийин чыгып кетиши мүмкүн. Ошондуктан да эметип да.